Менин жумушун кантип жакшыртса болот? Таза абада бир аз сейилдөө, абасыз мээ ачып кетет. Туура тамактануу, убагында уктоо, дене тарбия менен машыгуу, тилдерди үйрөнүү. Мээбиз 25 жашка чейин активдүү иштейт. Башка органдарды машыктырган сыяктуу, мени да күнүгө жасап машыктыруу керек. Ар күнү 15 мүнөт бөлүп бир суроонун үстүнөн ойлонуу менин ишин жакшыртат. Муну күн сайын жасаш керек. Биздин манжаларыбыз менен мээбиз абдан байланышкан экен. Манжаларыбыз менен кыйын көнүгүүлөрдү жасасак, менин иштебей аткан бөлүктөрү кан жүгүрүп иштей баштайт. Эки кол менен окшош кылып сүрөт тартса, жазса да болот. Ар күнү болгон окуясын күндөлүккө жазып жүргөндөрдүн эс тутуму жазбай жүргөндөргө караганда жакшы болуп чыккан. Күндөлүк колдонуу эс тутумду жакшыртат. Кофе менин жумушун жакшыртат. Бирок бул усакка чозулбайт. Менин жумушун жакшыртуучу тамактар: грек жаңгагы, савис, зайтун майы, балык, кофе, чай, шпинат жана жер жемиштер жана башкалар. Эс тутум жакшы болуш үчүн эмне кылыш керек? Мээм улгайып, ашкабак мээ болуп калбасын десеңиз, ар кандай тапшырмаларды мээңиз менен чечип туруңуз. Жумуштан сырткары өзүңөрдү өнүктүрүп, китеп окуп, ийримдерге катышып туруңуздар. Тамчыдай окшош күндөрдү өткөрбөңүздөр. Ар бир адам өзүнүн мээсинин жумушун жакшырта алат же тескерисинче начарлата алат.